жыныстык тарбия деген бизде уят, кандайдыр бир табу тема катары кабыл алынат. Болгонун болгондой көрсөтүш керек, айтыш керек, анан ачык айтыш керек, анан көрсөтүш керек деген нерсе эмес. Баланы тосуп атканда тезирээк зара кылсын деп органдарына тийген учурлар бар да. Келген коноктордун баары каалашынча өпсү. Өптүрдүк да. Кана өптүрүп кой. Подсознаниясында бул дене мага таандык эмес деген туюуну берет. Мамлекеттик мектептерде жыныстык тарбия сабагы кириши керекпи? 50 сом берем бетиңе өптүрүп кой деген бул туура эмес нерселер да, ошондон алыс болгонго аракет кылалы. Биздин көрүүчүбүздүн да реалдуу кейсин менен бөлүшкүм келип турат. Сиздин оюңуз кызык болууда. Ата-энелер, өзгөчө жалгыз боо эжекелер милицияга чейин заявление жазып атат дагы. Ата-энелер заявление жазып, протокол толгонго чейин үчөө сыртта ойноп атат. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз абдан маанилүү, бирок көп учурда көмүскөдө болуп келген тема жыныстык тарбия темасы жөнүндө сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Салтанат Адылбек жана бул өспүрүмдөрдүн психологиясына, алардын коопсуздугуна жана өнүгүүсүнө арналган Эне күндөлүгү YouTube каналы. Ата-эне балдары менен жыныстык тарбия темасында кандай сүйлөшүшү керек? Ушул тууралуу бүгүн студиябыздын коногу психолог Нурбек Богачиев менен сүйлөшмөкчүбүз. Нурбек Богачиев үй бүлөлүк психолог, кумандуу педагог жана Чолпон Ата шаарындагы СОС балдар айылынын жетекчиси. Нурбек мырза ондогон жылдан бери ата-энесиз калган балдар менен иштеп, алардын өнүгүшүнө ишенимин кайтарууга көмөктөшүп келет. Ошондой эле ал ата-энелер үчүн баланын өнүгүүсү, үй бүлөдөгү бакубат мамилелер тууралуу практикалык тренингтерди өткөрүп жүрөт. Нурбек мырза, биринчи эле суроом ушул жыныстык тарбия деген терминди туурасынан түшүндүрүп алсак. Анткени көп учурда жыныстык тарбия деген бизде уят, кандайдыр бир табу тема катары кабыл алынат. Жыныстык тарбия эми башка өлкөлөрдө, дүйнө жүзүндө бул мындай норма катары эле эсептелет да. Бирок бизде кандайдыр бир уят, жашыруун катары кабыл алынган менен азыркы учурда жаштар, балдарыбыз интернет аркылуу же болбосо башка булактардан туура эмес информация алып, туура эмес калыптануу учурунда да. Ошондуктан биз башынан баштап адам өзүнүн денесин, өзүнүн жынысын туура таанып, туура билгенде ар кандай психологиялык жактан көптөгөн суроолорго убагында анан туура жооп берген болот. Эгерде ата-энеси дагы кызындай мамиле кылса, уулуна жараша, ар бир кыздын дагы уулдун дагы өзүнө жараша бир зарылчылыгы бар. Ошого жараша мамиле кылганда сөзсүз түрдө баланын да кыздын дагы жетилүүсү туура өсөт, туура болот. Сиздин оюңуз боюнча биздин коомдо ушул жыныстык тарбия берилеби үй бүлөлөрдө? Тилекке каршы ошол көп ата-энечи азыркы учурда эми соода сатык, иш, кандайдыр бир көп адамдар билим деңгээли жакшы, жашоо жакшы. Бирок ошол уулу же кызы менен 12 жаштагы же 15 жаштагы уулу же кызы менен туура маек курганды билишпейт да, биле алышпайт. Анан ошол жактан да мурун өздөрү кандай үйрөнгөн болсо, так ошондой эле жол менен үйрөнсө деп балким күтүшөт. Бирок биз семинар өткөргөн учурларда көбүнчө мен уулумду порнография көрүп аткан учурда кармап алдым. Кандай кылышым керек, эмне кылышым керек, же болбосо башка ошого окшогон маселелер боюнча кайрылышат да. Анан баланын дагы, эркек баланын дагы, кыздын дагы сөзсүз түрдө психологиялык жактан, ой жүгүртүсүндө, кыялында, өзү жөнүндө, өзүнүн денесин таануусунда, өзүнүн жынысын таануусу өтө маанилүү. Бул жыныстык тарбия эртеңки күнү кандай үй бүлө курат, кандай апа болот, же болбосо кандай ата болот, анан кандай туура балдарын да тарбиялайт, ошого да түз таасир берет. Жыныстык тарбия тууралуу кайсы курактан баштап сүйлөшүп башташы керек негизи ата-энелер? Эң алгач биз муну мындай карашыбыз керек да. Түйүлдүк пайда болгондо бир эне ата дагы бир үй бүлө курулганда экөө ортосунда махабат, сый, урмат менен кичинекей бир түйүлдүк пайда болот. Ошо түйүлдүк пайда болгондо ата дагы, эне дагы ошол кайсыл жыныста болсо дагы
бала болобу кыз болобу ошого ыраазы болуп бир наристе күтүш керек. Акыркы изилдөөлөрдө эненин ошол күтүүсү, атанын да күтүүсү түзмө түз баланын психологиялык ошол эненин ичиндеги акыбалына таасир берет экен. Эгерде бир уул күтүп, бир кыз төрөлүп калса, же болбосо бир кыз күтүп, бир уул төрөлүп калса, аттиң деген нерсе ошол мындай болбой башкача болсо болмок деп нааразычылык, кандайдыр бир рахмат шүгүр айткандын ордуна ошол терс бир түшүнүк баланын психологиялык жана кийинки жашоосунун калыптанышына өтө бир чоң таасир берет да. Андан кийин көп Брюс Перри деген кыйын бир психотерапевт бар Америкада. Ошонун изилдөөсүндө бир ата өмүр бою кыз күткөн экен да. Кызым болсо экен деп, билесиңер, батыштагылар көбүнчө бир же эки эле балалуу болот экен. Анан ошол кыз күткөн экен, бирок эркек бала төрөлүптүр. Анан ошол бала атасына жагыш үчүн байкайт да, кичинекейченен байкайт. Эгер кызга окшоп мамиле кылса атасы ар дайым күлөт, жылмаят, келе кой дейт. Кызга окшоп кийинбей, кызга окшоп кыймылдабай, өзү менен өзү болгондо кандайдыр бир башкача мамиле кылганын бала жана тамырчы дейт го, ошону сезип, балада ошо психологиялык жактан өзүнүн жынысын атасынын же апасынын күтүүсүнө жараша өзгөрткөнгө, мамилесин өзгөрткөнгө, өзүн өзгөрткөнгө аракет кылган балдар пайда боло баштайт да. Ошондуктан азыркы учурда коомдо жанагы өзүнүн жынысын өзгөрткүсү келген, же болбосо эмне үчүн мен баланча болуп мындай болуп төрөлүп калдым, неге мындай болгон жокмун деп балдардын психологиялык жактан өзүн өсүп аткандагы өзүнүн денесин кабыл албашы, же болбосо өзүнүн жынысын кабыл албашынын себептеринин бирөөсү ата эне болуп атат. Анан сиз менен буга чейин байланышканда ошо азыр жыныстык жетилүүнүн курагы дагы абдан жашарып кетти деп айттыңыз эле. Мурун 10-12 жаш болсо, азыр ооба, эгерде мындан бир 10-15 жыл мурун алганда медициналык кароодо мындай 12 жаштан өйдө болчу да. Азыркы учурда көбүнчө балдар кыздардыкы, өзгөчө кыздардыкы 8 жашка түшүп алды. 8-9 жашта, мисалы биздин өзүбүздүн практикабызда жанакындай менструальный циклы 9 жашта, 8,5 жашта келип калган учурлар бар. Өзгөчө буга психологиялык таасири көбүрөөк. Анткени кандайдыр бир травма алган, же болбосо ошол организмдин мындай айтканда жан дүйнөсү менен денесинин ортосундагы бир нерсе болуп атат. Анткени азыркы учурда балдардын колунда телефондо болушу, интернет аркылуу информацияны тез алышы, мындай айтканда көп нерседен тез кабардар болушу, ошол эле кезде аң сезим менен руханий жана денесинин ага даяр болбоштугу мындай бири-бирине ошол эме болуп атат да, түртүп атат ошол нерселер. Кыздар менен 8 жаштан баштап даярдык көрүп сүйлөшө баштаса болот экен анда азыр, Негизи мен силерге мындай жалпы бүгүнкү биздин угармандарга, көрөрмандарга айта кетчү нерсе, бала төрөлгөндөн баштап мындай бир белгилүү бир учурлардан өтүш керек да. Бала бул дүйнөгө бала күтүп атканда бир психологиялык жактан кааланыш керек биринчи ал бала. Ошол жуп атасы дагы апасы ошол баланы каалап, сымылда деп, туура жол менен, туура нике менен, туура мындай кааланбас, же болбосо белгисиз, же болбосо түшүнбөс, же болбосо капысынан болуп калбаш керек да. Анан ошол бул дүйнөгө ошол бала келет, келгенде кааланып, баланын бул дүйнөдө келген эң биринчи сезими бирөөгө керек болуу сезими. Кээ бирөө корку дейт, кээ бирөө ый дейт, ыйлайт, бирөө жакшы көр дейт. Жок, жакшы көрүүдөн мурун бирөөгө керек болуу. Бизди өмүр бою бизди алдыга сүрөп турган, бизди жаныбызда жүргөн, бизди ар дайым карганда дагы бирөөгө керек болгубуз келет да. Анан ошо бирөөгө керек болуу сезими бизге бала апасынын көзүн карайт. Ошо көзүндө мындай айтканда адамдын жан дүйнөсүнүн күзгүсү көздө атпайбы? Ошол көз аркылуу биз апабызга керек экенибизди сезебиз. Анан 2 жашка чейин апа сөзсүз түрдө эмизиш керек.
кайсы бир учурларда болбой калышы мүмкүн, себептерден улам. Бирок эгерде ден соолугу бардык шарты уруксаат берген болсо, сөзсүз түрдө узак мөөнөт 2 жашка чейин эмизип, андан кийин бала акырындан эми көбүнчө эркек бала тарбиялаган апалар деле билет, эркек баларда эртең менен турганда белгилүү жыныстык өзгөрүүлөр боло баштайт. Ошол учурларда сөзсүз түрдө акырындан баланын жыныстык органдарына тийбегенге аракет кылыш керек да. Мисалы кээ бир учурларда региондордо, ушу мен өзүм этнопедагогиканы изилдейм да, баланы тосуп атканда тезирээк зара кылсын деп органдарына тийген учурлар бар да. Ошол нерсе болбош керек. Таза кармалыш керек. Баланын белгилүү денелерине өзгөчө белден ылдый болгон мүчөлөрүнө тийүү, жосо бул кызы болушу мүмкүн, баласы болушу мүмкүн. Мисалы көп учурда аталар, апалар өздөрү убактысы болбогондуктан сен тозуп кой, сен кылып кой, сен тазалап кой деп. Ал эмес, азыркы учурда жанагындай памперстер бар, ошо памперстер менен да тазалап атканда бул иш тез болуш керек. Анан баланын органдарына өтө бир мындай тийүү, кучактоо, өбүү, мисалы кайсы бир жерлерде дагы эле бар да. Ошол уулду болдум, кызды болдум деп ичинен, же болбосо ошол башка мүчөлөрүнөн өбүү, бул баланын мындай айтканда сокур сезими подсознаниясында бул дене мага таандык эмес деген туюуну берет. Анан бул кайсыга себеп болушу мүмкүн? Бул маршруткада же автобуста, же болбосо кийинки жашоосунда ошо кызга каршы зулумдук кылган учурларда кыздар жардам сурай албайт. Кыздар ошол учурда келин болсо дагы, улуу болсо дагы каршылык көрсөтө албайт. Жанагындай зулумдарга, жаман нерселерге эч качан жакындарына айта албай, тилекке каршы мындай жапа көп чегишет да. Ошондуктан биз ошол ымыркай жагынан, кичинекей чагынан баштап, анын денеси, ошол кичинекей сыйлашыбыз керек. Денесин сыйлашыбыз керек. Ошол көрсөтүлбөчү. Ал ага мисалы эми диний жактан караганда деле бул арам болот экен да. Ошондуктан ошол баланын кыздыкын караганга кайра карап, же болбосо суктанып, же болбосо улуу муундардан кайсы бир учурларда өпкөн, жыттаган учурлар бар. Эми жыттап койсом, же болбосо балдар жанагындай көрсөтчү деген учурлар. Ошолордун баары кийин балдардын психологиялык жабыркасына алып келип атат да. Мунун дароо кайсы эмнеге алып келет деген нерсени айтышыбыз керек да. Кайсы бир учурларда жанагындай акча берем гана көрсөтүп койчу, же болбосо акча берем бир өптүрүп койчу деген нерселер сокур сезимге акча алып эми бир өптүрүп койсом эмне болмок эле? Же болбосо бир жеримди көрсөтүп койсом эмне болмок эле? Биз ошол кичинекей катары көрүп атабыз, эми бул вирус деле кичинекей да турабы? Кичинекей бир вирус, элестеңер, ковид чыкты, дүйнө жүзүн эмне кылып салды? Так ошондой эле биз кичинекей деп ойлогон бүт нерсенин баары чоңойот. Ошондо кызыбыз же уулубуз чоңойгондо, урматтуу көрүүчүлөр, ал сөзсүз түрдө ал балабыздын же кызыбыздын жан дүйнөсүнө бир так катары калып калат да. Менин денем мага таандык эмес. Же болбосо менин денемди белгилүү бир акчага көрсөтүп койсом эмне болмок эле? Ошондо оңой акчага, мындай жеңил ойлукка кийин түшүп калышы да мүмкүн. Же болбосо ошон менен жапа чегиш мүмкүн. Ошондуктан балдардын, кыздардын, өзгөчө жалгыз бой апалар, же болбосо апалар кээ бир учурда, азыркы учурда аталар дагы балдардын тарбиясына чоңойгондон кийин аралашам деген бир кандайдыр бир түшүнүк бар да. Өзгөчө эркек балдарды, кыздарды дагы жуунтуп, киринтип атканда сөз түрдө ич кийимин чечпегенге аракет кылыш керек. Сыйлаш керек. Бул 2,5 жаштан кийин өзгөчө ошого аябай маани бериш керек. Анткени 2 жаш 4 жаш арасы. Бул Добсон деген америкалык кийин бир психотерапевт бар. Ушул боюнча көп изилдөөлөр бар. Анын айтуусу боюнча адамдын жанагындай психологиялык
жынысын алмаштырганга ниеттенишин себеп болгон учур 2-4 жаш арасы деп атат да. 2-4 жаш арасында бала же кыз мен киммин деген суроого ооба мен эркекмин, ооба мен кызмын деп айта алат да. Бирок кантип айта алат? Ошол бир модельди көрүп айта алат. Атасын көрүп, ооба балам, биз эркекпиз да. Жигиттер ушундай болот деп туруп, атасынын кыймыл аракети турган турпаты менен ооба дейт. Кыз болсо өзүнүн табиятында кыздардыкында назиктик, сыпалык, жылуулук баардык нерсе бар. Программа кыздардыкы көбүрөөк да. Бирок энесинин дагы ошол модель катары энесин ээрчийт, туурайт. Ошондуктан өзгөчө апалар жанагындай ваннага жуунткан учурда, же болбосо баняга барган учурда эми эркек баланы же чала жуунса деле 4-5 жаштагы эркек баланы акырын душтун эмесин жаап коюп, балам өзүң жуун, же болбосо мен сени артын сүртүп берейин, бирок ич кийимин чечтирбеш керек. Ич кийимин чечтирбей, мындай айтканда жанагы көлгө түшкөн шортиги болгондогудай кылып туруп, ошентип келинтип, эми сен өзүң жуун, эгерде жардам керек болсо айтып кой деп, тиги душтун сыртында күткөн дагы туурараак болот да. Канча жашынан? Ошондо 4 жашынан дедиңиз. Бул ооба, бала мындай айтканда самын, мочалка, же болбосо жуунганга акырын көнө баштаган учуру бул 4 болуп калат да. Мен ошо окудум эле, маалыматты 5 жашка чыкканда бала ошол өзүнүн жынысындагы адам менен сууга түшүш керек. 5 жаштан кийин кызды атасы жуунтпаш керек, уулду энеси жуунтпаш керек деген маалымат. Эми азыркы учурда жалгыз бой апалар болгондуктан, кайсы бир учурда аталар катышпагандыктан дагы себептин үчүн айтып атабыз да, бирок эң туурасы ошол. 2 жаштан баштап, жанагы эмизип эметкенден ата эркек баланын жашоосунда көбүрөөк орун ээлей башташ керек да. Ата алдыда, апа кичине арткараак өзүн коюш керек да. Мисалы, кыз кандай карабаңыз, эми апасына жакыныраак болот да. Атасы кызына мээримин көрсөтүш керек эмес керек, бирок эркек дагы кыз дагы теорияны, мындай айтканда сөз түрүндө апасынан көбүрөөк уккан болсо, практиканы атасынан көрүш керек. Мисалы, кыргыздарда кандай жакшы сөз бар го, атаң барда эл тааны дейт го, атың барда жер тааны дейт да. Ошол сымал атасы бир эс тарты баштаганда, бир 4кө келип калган учурда баласын кичине көбүрөөк ээрчиткенге аракет кылыш керек. Мисалы, жанагындай жоро жолдоштору менен жакшы бир чөйрөдө, жакшы бир зыяндуу, же болбосо туура эмес сүйлөнгөн, же болбосо туура эмес шакабага алынган жерде эмес, мындай туура адамдарды маселе чечип, жакшы сөзгө, кептен салган жерде сөз түрдө балдар отуруш керек да. Эгерде биз этнопедагогиканы карай турган болсок, илгери аксакал деген бир наам бар эмес беле? Аксакалдар отуруп, алар жакшы кептен салчу. Анан биз улуу-муундан окканбыз, мындай айткан карагайдын чыбыгынан жасап, майга чыланган, мындай акырын бир шамга окшоп күйгүзүп биз боозийди тегеретем деп кармап турчубуз дейт да. Кимдики жарыгыраак болсо, ким жарыгыраак кармаса, аны бизге мактачы, бата берчи, устукан берчи деп. Эми баардык балдар эч кимди элеметчү эмес, бирок ал аталар атайын ошону кылса керек, ошо балдар уксун, ошолор көрсүн, кийинки муунга жакшы сөздөрдү айтып калалы, батабызды берип калалы деген бир максаттар болсо керек. 3-4 жаштарында жана ич кийим эрежеси дегенди айткыла деп дагы адистердин кеңеши бар эмеспи? Ич кийимдин алдындагы эч ким тийгенге укугу жок деген ушундай эрежелерди дагы айтыш керек деп айтат. Бул деле жыныстык тарбия экен да. Ооба, бул жыныстык тарбия. Мисалы, көп башка өлкөлөрдө жанагындай оюнчуктарды алып, балдарга кайсыл жерине оюнчукка тийгенге болбойт деп суроолорду беришет дагы. Анан балдар, кыздар көрсөтөт да. Мисалы, мен бул жерде көрсөткөн болбойт, бул болбойт, бул болбойт деп. Ошол жерде баардыгына, мисалы, сыр деп коет го. Балдар кичинекей чагынан баштап өзүнө белгилүү бир жерди жакшы көрүшөт, өздөрүнө бир сыр сандыкчасын сактагысы келет, анан өздөрүнүн сырлары болот да. Ошон үчүн ата-энелер балдары менен чогуу сырдашканды үйрөнүш керек. Анан туура сыр деген бар, анан туура эмес сыр дегенди түшүндүрүп айтыш керек да. Мисалы, баардык адамдар эле жаман эмес, бирок баардык адамдар дагы жакшы деген да эмес экенин
дос менен душманды, жакшы менен жаманды айырмалаганды акырын үйрөтүшүбүз керек. Аны мисалы эгерде илгерки заман менен салыштыра турган болсок, дастарконду айтканда, дастаркон маданияты менен үйрөтүшчү да. Дастаркондо отургузуп, улуумун, жашмун, кийинкилердин баары өз ордоруна отуруп, анан сөзсүз түрдө ошол жерде ошол үй бүлө баалуулуктары менен бөлүшчү, сырлары менен бөлүшчү. Мен силерге бир өзүмдүн сырым бар эле, ошо сырым менен бөлүшөйүн деп, ушундай бир кызыктуу баштаганда баардык балдар, кыздар улуумунду, чоң ата, таяталар, тайнелерди мына кулак салып угуп, апамдын сыры кандай болду экен деп. Анан мен кичинекей чагымда ушундай болуп, капысынан деп, кээ бир сөздөр айтканда эле андан ары эмне болду экен деп күтүп атабыз. Ошол сымал сөзсүз түрдө мындай ушул баалуулуктарга жеткиргенге аракет кылышыбыз керек да. Анан ич кийим дегенде жанагы айтып атпайбызбы, кичинекей чактагы 6 айлык болобу, 1 жаштагы болобу памперсин алмаштырып аткан учурда дагы, же болбосо кичинекей балдарга ич кийимин алмаштырып аткан учурда дагы суктануу же кароо, же болбосо ошол органдарына кароо эме болуу көп болбош керек. Анан өзгөчө кээ бир учурларда мисалы 9-10 жаштагы баласына же кызына бар кылып кой дегенде, ошол жактарда этият болуш керек, туура үйрөтүш керек, каратыш керек, же болбосо мындай тазалаганды үйрөтүш керек. Анан ошол учурда мындай апа, ата дагы, апа өзгөчө мындай көңүл буруш керек да, мындай жөн эле эми кылып атат да, тазалап атат да, тозуп атат да, эмне болмок эле, эми бул бала да деген нерседен эмес, ар бир нерсеге анткени чоңураак кичинекей балдарга балким кызыктуу болуп да кетиши мүмкүн бул нерсечи өтө. Өзгөчө жана сүнөт кылынган учурларда кана көрсөтчү, апчыңды көрсөтүп койчу, бир апчы берип койчу, паспортун көрсөтчү деген ар кандай сөздөр бар. Балким азыркы учурдагылар эми ошондой дагы барбы деген суроо жаралышы мүмкүн, бирок бар. Бул эмнегедир Орто Азияда элинде көбүрөөк ушул бар экен. Бирок эми ачыгын айтканда бизде көпчүлүктө жыныстык тарбия берилбейт да. Анан ушунун кесепеттери эмне болуп атат биздин кыргыз коомунда? Эми көйгөй катары айта бергендечи, мисалы биз азыр эми баардык адамдарга бирдей шарт түзүшү зор. Бирок мисалы эс тартып калган балдар, кыздар, өзгөчө 4 жаштагы бала өзүнчө бир төшөккө жатыш керек. Мүмкүн болсо өзүнчө бир бөлмөсү болуш керек. Ата апасынын мисалы экөөнүн ортосундагы мамилени өзгөчө кечки мамилеге күбө боло берүү дагы баланын эрте жетилүүсүнө себеп болот да. Же болбосо ошол нерсеге кызыгып, кандай болду экен, эмне болду экен деп туруп, интернеттен издегенге да түрткү болот да. Же болбосо башка балдарга да көрсөтүп атат. Азыркы учурдагы зордук зомбулуктардын түрлөрүнүн бирөөсү ошо порнографияны көрсөтүү да. Же болбосо балдар чогуу алып, чогуу көрүү. Анан чогуу көрүп биз өзгөчө ушул башка райондордо КДДда деп коет, комиссия по делам детей. Кээ бир учурларда ошентип улуураак балдар, кичүүрөөк балдарга ошону көрсөтүп, анан кылдыртып көргөн учурлар да бар да. Анткени балдар чоңдор кылып атат, эмнеге биз кыла албайбыз? Реалдуу кейстер. Ооба. Анан чоңойгусу тезирээк чоңойгусу келет. Мисалы өзүңөр деле ар бирөөбүз карап көрсөк, кичинекей чагыбызда биз тезирээк чоңоюп, тезирээк бир мындай айтканда боштондукка чыккысы келет балдар, кыздарчы. Тезирээк кетсем, тезирээк чоңойсом, тезирээк дейт. Анан тезирээк чоңоюштун бир көрсөткүчү эмне? Чоңдор кылган нерсени кылуу. Чоңдор эмнени кылат? Кээде тамеки чегет, кээде ичимдик ичет, кээде каалаганын кылат, кээде кыйкырат. Ошол нерселердин баарын балдар кайталайт да. Анан Кыргызстандагы ажырашууларды карай турган болсок, же болбосо зордук зомбулуктарды карай турган болсок, болуп аткандай өтө туура эмес ыплас нерселерди карай турган болсок, балдарга карата жасалган дагы зомбулуктарды, зулумдуктарды карай турган болсок, түпкүлүгүндө ошол туура эмес тарбиянын, же болбосо балага каршы же кызга каршы туура информация, туура баалуулуктар берилбегендиги жатат.
Эми Зигмунд Фройд айткандай, баардык нерсенин мотивациясы түрткүсү жыныстыкта атпайбы? Ошого окшош бул нерседе дагы эми организм эркектики, аялдыкы, аял кишиники экөө башка болгону менен, бирок фантазиялар, көп нерселерди ишке ашырууга ошол нерселер түрткү болуп калышы мүмкүн. Мисалы, кыздар жанагындай бул эми дүйнөлүк бир изилдөө болгон да, дүйнөлүк изилдөөдө башка өлкөлөрдө деле ошондой балдарга карата зомбулук, өзгөчө жыныстык зомбулук кылган учурлар бар. Анан ошондой балдарды чогултуп, сурамжылаа өткөрүшөт да. Силер өзүңөрдү кандай сездиңер эле деп. Кандай сездиңер эле дегенде, ошол 6-7 жаштагы, 8 жаштагы балдар, кыздар көзү атамдыкындай болчу деп жооп беришет. Көз карашы апамдыкындай болчу дейт. Ошондуктан биз балдарыбызды, кыздарыбызды тааныбай, билбей, алардын жеке өзүнүн денесин тааныганга, алардын оюн укпастан, тур, бас, жат, ойнобо, күлбө, эмне деп атасың деп, мындай айтканда, кыска балдарды тааныбастан, ушундай бир мамиле менен биз балдарды бир жагынан жабык кылып атабыз. Экинчиден, эртең күнкү жашоосуна мындай даяр эмес, алсыз бир жан кылып атабыз да. Жыныстык тарбиянын жоктугу, убагында айтылбаган сөздөр бизде ушул мектеп курагында эле бойго бүтүүгө алып келип ататпы? Ошонун саны ушундан улам көбөйүп ататпы? Ошол сиз эле айткандай мектеп курагындагы балдарга карата канчалаган билинбеген учурлар, канчалаган ачыкталбаган учурлар калып кетип атат, зомбулук, сексуалдык зомбулуктар көрүнбөй кетти. Ошол балким жыныстык тарбия ата энеси айтып, көбүрөөк айтып, мына ушундай болот, ушуну алдын алуу үчүн кандай маалыматтарды берип турса азыраак болот беле деген. Эми мындай сунушта бала, биринчиден балага, кызга акыл эстин жетилиши деген бар. Анан дененин өсүшү деген бар. Бул эки башка нерсе да. Бала же кыз кичинекей чагынан баштап жанакындай туура үй бүлөдөгү нарк насилде чоңоюш керек. Мисалы, бир үйдө атасы ич кийим менен ары бери каалашынча басып жүрө берсе, апасы да ошондой ич кийим менен же болбосо билбейм жарым жалаңаш жүрсө, бала кызга дагы бул норма катары мындай боло берет турбайбы деген түшүнүк берет. Андан кийин үйдө да ошентип жүрө берсе болот, сыртта да ошентип жүрө берсе деп, жарым жалаңаш жүрө берсе болот турбайбы деген түшүнүк берилет. Андан кийин өзгөчө азыркы учурдагы эми эстесеңер, мурунку мультфильмдерде каармандар өбүшчү маселе. Азыркы бүт каармандар өбүшүп атат. Ошол дагы кандайдыр бир себептен балдардын, кыздардын жыныстык жагынан тез ошол нукка киришине себепчи да болуп атат да. Анан балдар, кыздарда мурун эжейлер деле, агайлар деле байкабаса керек, мектептерде бир 9-8 класста болчу нерселер азыр 6 класска түштү. 6 класста бир 12-13 жаштагы кыздар, балдар дос күтүү деген түшүнүгүнө кирип атат. Бирок дос күтүү дегенде мындай айтканда кыз жигит дегендей түшүнүктөлчү. Мындай жөн эле дос эмес, биз билген достук нерсе эмес, кыз жигит катары кол кармашып жүрүү деген түшүнүккө барып атышат. Бирок ал кайсыл чекте токтойт, же болбосо кайсыл чеги бар экенин эч ким алар да билбейт, ата эне дагы аны көзөмөлгө ала албайт да. Ошондуктан кыздын денеси ыйык экенин, атасы, энеси тарабынан, өзгөчө мисалы 3 жаштарга келип калган кыздын атасы бетинен өбөрүнүн астында кызы бетиңен өпсөм болобу деп сураса. Керек болсо уулунун дагы, оолум келчи бир бетиңен өп алайын, өпсөм болобу деп сураса. Эгерде кызы жок десе, жок, макул деп туруп атасы өппөсө, кыз дагы, уул дагы өзүнүн денесине, өзүнүн мындай айтканда баардык мүчөлөрүнө ээ экенине түшүнөт да. Эгерде келген коноктордун баары каалашынча өпсө, кана өптүрүп кой. Ал эмес кээ бир жактарда эсиңерде бир учурларда
тиги эжең же болбосо тиги абаң Бишкектен келип тур, шаардан келип тур, аны менен жатасыңбы деген учурлар да бар болчу. Айылдарда кайсы бир жерлерде тиги эжем келип тур, эжем менен бүгүн жатайынчы, тиги менен жатайынчы бүгүн деп чоң кишилердин жанында балдар, кичинекей балдар сагындым, ошо сагынычым тарасын, жатам деген түшүнүк кайсы бир жерде балким дагы эле уланып атат. И анан ошол чоң эле кишинин жанында, чоң кишилердин жанында кичинекей баланын жатышы эртеңки күнү эми бул бир кыйла туура эмес нерсе да. Бир эми биз балким бир учурларда билбестен көп нерсе өттү, кетти. Кайсы бир учурларда ата энеси дагы тиги абаң келип тур, байкең келип тур, эжең келип тур, тагың келип тур, акаң келип тур, бар учураш, же болбосо бетиң өптүр деп, мисалы кичинекей кыз өптүргүсү келбей эле, мисалы бир 9 эмес 6 жаштагы кыз деле уялып калган учур болуп калат. Кыз мынтип четте туруп, саламатсызбы деп турган учур болот. Анан сакалчан же болбосо бир жанагындай бар го, кичине мындай кыска сакалдары болуп сайгылаштырган, кээ бир учурда атайын монтип туруп, шилекейлерине чейин монтип чапкылатып өпкүлөп, же болбосо мен сени сагындым деп туруп, мисалы эркек балдарды денесин оорутканга чейин же чымчыгылаганга чейин барган. Бул ошол сенин денең сага таандык эмес, бул биздики. Бул каалаганыбыздай кыла беребиз деген түшүнүк кийин адамга калыптанып, ал эмес ошол өзгөчө кыздарда да, эркек балдарда да өзүнүн денесинин мурдун, көзүн, кулагын, боюн кабыл алгысы келбегендиги. Эмнеге менин мурдум мындай, эмнеге менин көзүм мындай, эмнеге менин кашым же чачым мындай деп кайсы учурларда, мисалы азыркы учурда байкасаңыздар жанагындай татуу койдургусу келгендер, өзүн кооздогусу келип атат да, анткени ошол жерде бир нерсе жетпегендей сезип, ошол татуу менен ал жак кооз болот. Кайсы бир жерде башка адамдар көңүл жетпегендиктен ошо башкалардын ошентип өзүнө көңүлүм тартамго деген ой менен өзүнүн денесине ээ чыга албаган, өзүн өзү контролдой албаганга алып барат. Эгерде бир адам өзүн өзүн контролдой албаса, анда ал сырткы контролго аны бергенге мажбур болот. Атасы, энеси убагында контролдойт, андан кийин коом контролдойт же сырттагы бирөө, сөзсүз түрдө күчтүүрөөк бирөө ага өзүнүн сөзү менен басымдуулук көрсөткөнгө аракет кыла баштайт. Сөзсүз түрдө анткени андайлар табат. Өспүрүм курактын ошо бала жетилип баштагандагы дагы бир табияттан мындай өтүп аттап өтпөй турган нерсе жыныстык жетилүү болуп атпайбы? Анан ошол убакта эне кызы менен эмне деп сүйлөш керек? Эми энелер көбүрөөк маалымат алып, аталарга дагы токтолуп кетсеңиз, уулу менен эмне деп сүйлөш керек, кандай сөз айтыш керек? Аталары жок учурларда энелер уулдарына эмне деп айтыш керек? Сиз ошо адис катары мындай кеңеш берип кетсеңиз, туура сөздөрдү айтып. Биринчи, баланын 6-7 жашка чейин көбүрөөк бала көрүп үйрөнөт. Андан кийин 6 жаштан кийин бала жигит болот. Жигитти ата өзүнчө алып кетиш керек дагы. Биз жигиттер биз кыздарды коргошубуз керек, биз кыздарды сыйлашыбыз керек. Биз жаратман болушубуз керек. Биз жоктон бар кылышыбыз керек. Биз сырттын адамыбыз. Биз мергенчибиз. Биз жоодарбыз. Мындай айтканда жоодар деген воин деген да. Биз деген эртеңки күнү кайсы бир учурларда кандай болбосун, үйдө жана сыртта, ичте мамлекетибизди биз коргошубуз керек деп ата сүрүү менен, турушу менен, турпаты менен, кыймыл аракети менен ошону балага сездиртип, баланын ошол өзүнө болгон ишенимин көтөрмөлөш керек. Андан кийин балага керек болсо кийинип атканда, баняга барганда же бассейнге барганда сөзсүз түрдө жанагындай белгилүү мындай органдарына эмне болуп калды аны көрсөтчү деген нерсе болбош керек. Баласын эгерде ата менен баланын ортосунда, эркек уулу ортосунда ушундай бир эркектер арасындагы ишеним пайда болуш керек. Ишенимдүү байланыш деген бар да, бул эмоциональный привязанность деп коет да. Ушул байланыш болуш керек да. Эне артка кадам жасап, эне кое бере башташ керек.
Мен өзүм тажрыйбам менен бөлүшүп кетсем, мен дагы ушул кызым 8 жашынан баштап эле ушул темага кызыгып, ушундай китептерди алып, чогуу дүкөндөн карап, ушул кызык болсо ушундай алалы деп, анан чогуудан алгач мен өзүм биринчи тандап чыктым. Кээ бир китептер жаш курагына туура келбеген китептер бар экен, 8-9 жашка туура келген китептер бар экен. Анан ошондойду алып берүү менен баштадык бул теманы. Экинчиден, жеке мектепте кыздарды өзүнчө ушул 4-5 класстарды чогултуп алып, кыздар менен өзүнчө маек курат экен. Психолог айтып берет экен кыздардын денесиндеги өзгөрүүлөр жөнүндө. Анан бул тема булар өзүнүн жаш курагынан улам эле өздөрүнө өзү денесине кызыгуу башталат эмеспи? Ошол убактагы суроолорду алдын алып мектеп түшүндүрүп берди да. Ошол себептен мага да жеңил болду, кызым өзүнө да жеңил болду. Текчесинде турган китеп кошумча бир суроо болсо ошол китепти алып окуп өзү түшүнүп алып атты. Ал эми мамлекеттик мектептерде андай жок да. Сиздин оюңуз боюнча ушу мамлекеттик мектептерде жыныстык тарбия сабагы кириши керекпи? Бул боюнчачы атайын кызыгыпчы министрликке чейин бардык да. Анан министрликке айтып көрдүк да, азыр Кыргызстанда ажырашуу көп. Үй бүлөлөрдө бир ата болуу деген баалуулук жок болуп атат. Апа болуу деген бир баалуулук жок болуп атат. Эми эч кимди күнөөлөй албайбыз. Миграцияда жүргөндөр бар, башка жакта жүргөндөр бар, ажырашкан үй бүлөлөр бар. Бирок эгерде биз ушу кичинекей чактан баштап, мисалы чыныгы жигиттиктен кандай деп баштасак, чыныгы ханыша, бул мисалы принцесса болуу, чыныгы айым болуу, арулук, тазалык кандай болуш керек дегенди биз 1-класстан бала бакчадан баштасак, андан кийин апа болуу кандай, кайсы этаптардан өтөт, физиологиялык жактан, денесинин өзгөчөлүктөрү ушундай адам жана коом жана турмуш сабактарына ушуну киргизсек дегенди айттык, бирок мунун методологиясы жок экен. Анан азыркы чыккан китептерди өзгөртүш үчүн өтө көп каражат кетет экен. Бир да сабак кошула албайт экен деген бир жооп келди да. Жеке мектептерде болсо ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондуктан биз азыр ойлонуп атабыз, эгерде мына бизди көрүп аткандар менен, балким сиздер менен чогуу биз балким ушуну өзүбүз талдап чыгып, видео катары жазып чыксак, мисалы 3-4 жаштагы балага эмне керек, кандай болуш керек деген жазсак, балким бул видео пособие катары мугалимдерге бир жардамчы, бир эме болуу, информация катары болуу, бир альтернатива да, бир ой катары кетти азыр эле. Анан тилекке каршы мектептерде оор. Менин оюмча көбүнчө жана мектептеги класс жетекчилери, ар бир эжелер эми өзүнүн шартына жараша кыздарды, эркектерди өзүчө бөлүп, жанагындай ачык сабактарда окутуп атса керек. Бирок эми сапаты кандай болуп атат, аны эч ким айта албайт да. Демек сиздин оюңуз боюнча, жыныстык тарбия боюнча эми атай сабак болбосо да кайсы бир сааттар бөлүнүшү керек бардык мектептерде? Ооба, анткени мисалы мен өзүм эркек катары айтайын, эркектердин көбү күчтүү болгусу келет кичинекей чагынан баштап. Ошондуктан биз эркектер көбүрөөк согушканга аракет кылабыз, биз маселени чечкенде аракет кылабыз. Анан кыйын эркектен ким деп өзүбүз сурайбыз. Кыйын эркек, мен кыйынмын, мен атаманмын деп канча жолу согуштук. Анан күчтүү болушубуз керек дедик. Бирок бизге чыныгы жигиттик кандай экен, бул согуш гана эмес, бунун ичиндеги башка чыныгы эрдик, чыныгы жигиттик, чыныгы патриоттук, чыныгы абийирдик, мындай айтканда, ошол нерселерди биз жеткиликтүү башка жолдорун уккан жокпуз да. Биз кийин окуп үйрөнүп атабыз. Сиз менен азыр биздин көрүүчүбүздүн да реалдуу кейсин менен бөлүшкүм келип турат. Сиздин оюңуз кызык болууда. Уул бала энеси жалгыз өстүрүп атат. 4-класстын баласы экен. Анан классташтары тарабынан буллингке кабылып атыптыр. Дээрлик бардык эркек балдар классындагы ушуга жазып психологиялык басым жасап жаткан экен. Аны ата энеси билип калат, анан баягы териштирүү болот, класс жетекчиси ата энелер менен сүйлөшөт. Бирок ушул учурда балага кандай жардам берүү керек? Эмне анткени бул жакта эркек жок болуп атат үй бүлөдө. Ооба, түшүнүктүү. Түшүндүм. Рахмат. Биякта бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Бала
ата-энени 100% 6 жашына чейин гана ата-энесин ата апа деп мындай 100% ошого көңүл бурат да. Андан кийин мындай айтканда чөйрөгө кирип атпайбы, бала бакчага баратат. Бала бакчага барганда бала бакчадагы балдар, кыздарды эжейини уга баштайт. 1-2 класска барганда байкасаңар, эжей айтты деп эжейинин айтканына көп маани бере баштайт. Эжейим айтты, муну кыл деди, тигини кыл деди, үй тапшырма кыл деди деп эжейинин жашоосундагы эжейинин орду балким бир 50-60% орун ээлей баштайт. Ата-эненики 30-40. Андан кийин 10-12ге келгенде менин досум айтты деп баштайт. Менин курдашым айтты, мынтип айтты, тигиндей экен, мындай экен деп баштайт. 13-14кө келгенде эми сер мурункусуңар деп ата-энесине айта баштайт. Эми сенин дооруңар бүттү, мурунку доор ал мурунку болчу. Азыр деген Blackpink'тин билбейм, BTS'тин тигини мунун учуру, азыр хип-хоптун же болсо бирдеменин учуру деп алар өзүнүн азыркы өзүнүн жашоосунда учурдагы сленгтер менен сүйлөп, трэш, норм, бирдеме деп сүйлөп, анан алар өздөрүн серикке өтүп кетти дегендей калат. Айтайын деп аткан нерсем, эркек балдарда эгерде мисалы кызда деле биринчи дос күткөндү үйрөтүшүбүз керек. Эмне үчүн атасы дагы, энеси дагы баланын кичинекей чагынан баштап тааныш керек. Биринчи эле жашоо өзү маселеде. Күнүгө маселе бар. Мисалы биз чоң киши катары байкасаңыздар, бир күндө эле жок дегенде бир 5-6 маселе менен жүздөшөбүз. Бала деле ошондой. Бала деле, кыз деле күнүгө 3, 4 же 5 же 10 маселе менен жүздөшөт. Мунун эң биринчиси эле бул сабак гана эмес. Биякта жанагындай эркек балдар сөз түрдө бири-бири менен физический жактан мен күчтүүмүн деген биринчи көрсөтүлөт. Анан эгер апасы жалгыз болсо, мен сунуштайт элем, башка ата-энелерге деле да. Силер 1-класстан баштап балдарыңардын, кызыңыздын досторун тааныйсыңарбы деген суроо. Үйүңөргө чакырдыңар беле ошо досторун? Ошо досторун үйүңөргө чакырып, балаңыздын же кызыңыздын ийгилиги менен бөлүштүңөр беле? Балаңыздын, кызыңызды ошол достордун арасында кандай жүрөт экен, кандай мамиле бар экен, кандай турпаты кандай экен? Карадыңар беле? Байкадыкпы? Кылган жокпуз да. Анан дос күтө албай атса, бул биякта буллингтин башатындагы турган нерсе баласы начар болгондон эмес. Кандай туура мамиле кылышты, кантип маселени чечишти билбегендиги болот. Эгерде жалгыз бой апа болсо, мен сунуштайт элем. Эгерде тайкеси бар болсо, агасы бар болсо, ошолорго жакындатуу. Эгер андай кишилерде жок болсо, анда буга спорт өтө жакшы бир маанилүү да. Мисалы, жанагындай командный спорттор жакшы. 10 жашка чейин балдар, кыздарды мен футбол, волейбол, жанагындай спортторго үндөйт элем да, ошого чакырат элем. Жакшы бир тренер таап, биякта спорттун жакшы мындай спорт эмес биринчи эң жакшы тренер табыш керек. Жакшы тренер таап, баскетбол боло, волейбол боло, ошол жака баласына кайсыл жаккан болсо, ошого жакындатып, ошо тренерге жакындатып, ошо тренер аркылуу баласынын эркек тренер болсо, мисалы эркегине, ошол жакшы таасир берет. Анткени азыркы баардык спорттук курстардын көбү эми жумасына 3 жолу, 4 жолу болгондор бар да. Дисциплинаны үйрөнөт, туура, так, убагында, сөзүнө турганды үйрөтөт. Спорттун баары, мындай айтканда, эркектин да, кыздын да характеринен, мүнөзүнүн отурушуна жакшы түрткү болот. Мисалы, кээ бир учурларда ата-энесин укпашы мүмкүн, бирок тренердин айтканын угат. Ошентип, анан эгерде жанакындай буллинг болуп, эркек балдар, мисалы 3-4 бала урушуп, эми өтө бир оор же болсо көптөн бери болбогон бир нерсе болсо, мен сөз түрдө ошол балдарды үйгө конокко чакырмакмын. Эптен себеп билбейм, бүгүн мисалы Курбан айт жакындап келди. Курбан айтка келгиле, конок болуп кеткиле.
ошол учурда тренерин чакырмакмын, ошол учурда тиги башка балдарды да чакырмакмын. Балким улуураак бир тренердин жанында жүргөн авторитеттүү, мындай баскан турганы түз, жакшы бир үй бүлөдөн болгон бир эркек бала ошондой болсо, сыйлаган болсо, чакырып үйгө чайга чакырып, анан ошол жерде тегерек столдун үстүндө ынтымактуу болгула, дос болгула деп ошо тренерин ошол сөздөрдү айттырганына себепчи болмокмун да. Анткени мектепте андай ызычууларда эми соцпедагог, ИДН келет, милиция келет, балдарга чейин эле ата энелер менен ошолор өздөрү арасы өтө көп документ болгондуктан КДДга чейин кетип, бул маселе чоңоюп кетет дагы, чечилбейт бул маселе. Бирок тиги балдар бир мектепте, бир класста окуш керек болот, анан маселе чоңоет да. Ошондуктан мен бул жакта достукка, түшүнүүгө, анан эркек балдар көп учурдачы тез табышып кетишет. Азыркы учурда көп эле болуп атат да. Биринчи класста, экинчи класстагы эркек балдар урушуп кетет дагы, ата энелер, өзгөчө жалгыз боо эжекелер милицияга чейин заявление жазып атат дагы. Ата энелер заявление жазып, протокол толгонго чейин үчөө сыртта ойноп атат. Ошондуктан апалар, эжекелер, мен түшүнүп атам, өтө бала сак болуп атабыз. Бирок бул бала сактык балага өтө жакын болуу, жолсо баланы өтө жакшы көрүү деген, балага жардам берүү деген, жолсо баланы туура тарбиялап атам деген нерсе эмес да. Ооба, мындай маанилүү сөздөрдү айттыңыз. Бир аз темабыздан, жарыялаган темабыздан да алыстап кеттик окшойт. Негизи ушу жыйынтыктай келсек, жыныстык тарбия демек бизге керек, төрөлгөндөн тартып эле ата эне ошого даяр болушу керек экен. Жыныстык тарбия дегенден урматтуу ата энелер, мындан качуу, коркуу кереги жок. Жыныстык десе эле дароо эле билбейм, мындай болгонун болгондой көрсөтүш керек, айтыш керек, анан ачык айтыш керек, анан көрсөтүш керек деген нерсе эмес. Жыныс деген сөз, мисалы мен эркекмин. Мен өзүм жынысымды таанышым керек, билишим керек. Мен муну менен сыймыктанышым керек. Мисалы сиз айымсыз. Сиз дагы өзүңүз жынысыңыз менен, даражаңыз менен, апасыз, апалык даражаңыз менен сиз сыймыктанып, ошого мындай шүгүр кылып рахмат айтышыбыз керек баарыбыздан. Бирок ушул даражага келиш үчүн баардык этаптарда ата эне катары биз колдош керек да. Ооба сен уулсуң, ооба сен кызсың. Ооба биз сени сыйлайбыз, ооба сага бул туура. Ар бирөөбүзгө ички эркиндик берип, ичибиздеги абийирдин туура жана аруу болуштун, аруу деген ички да. Бир гана акыл деп акылга эле сала бербешибиз керек. Зээн деген бар, боо жер бар, зээн. Ошон үчүн зерек деген сөз ошондон келет да. Зээндүү болуш үчүн баланын жан дүйнөсүнө, жүрөгүнө, көңүлүнө карап сүйлөгөндө баланын акылы да, денеси дагы баардыгы менен ошол тарапка бурулат, ошол тарапты угат, ошол жака көңүл бурат. Ошондуктан жыныстык тарбия деген сөз мындай жыныстык дегенден качпаганга аракет кылам. Мен түшүндүргөнгө дагы буюрса дагы ачарбыз. Бирок биякта эгерде бир адамдын, бир кыздын же бир уулдун денесин сыйлайлы, ага жанагындай жыныстык органдарына тийүү, жыттоо, өбүү, жолсо башка нерселерди, жолсо 50 сом берем бетиңе өптүрүп кой деген, бул туура эмес нерселер да. Ошондон алыс болгонго аракет кылалы. Анан эркек, жигит кичинекей чагынан баштап кыздарга сый көрсөтүп, чыныгы жигиттик деген сөз, бул эр жүрөктүк, чечкиндүүлүк, бул жаратмандык. Анан эң негизгиси гуманный педагогикада бабаянс деген бар да. Бул ошол кишини окуп карап, анан бул биздин түпкү кыргыздардын дагы баатырлар кантип чыкканына караганда, эркек бул дүйнөгө дейт карыларды, алсыздарды, айымдарды коргош үчүн келген дейт. Биз эркектер жаратман жана коргош үчүн, жана сыйлаш үчүн келгенбиз. Ооба, эми Куранда биз мусулман катары бир гана Аллахка ибадат кылгын келгенбиз, бирок мындай айтканда функциональность деп коет го, кылуу жагынан караганда биз айымдарды сыйлашыбыз керек. Улууларды сыйлашыбыз керек, кичилерди сыйлашыбыз керек. Татыктуу чыныгы жигит болушубуз керек. Ар бир эркек чыныгы жигит болуш керек. 70 жаштагы да чыныгы жигит болуш керек. 7 жаштагы да чыныгы жигит болуш керек. Ошондо коом өзгөрөт. Ар бир 7 жаштагы кыз дагы, 4 жаштагы кыз дагы өзүн ханышадай сезиш керек.
70 жаштагы апа да өзүн ханашада эсептеш керек. Ошондо коомубуз өзгөрөт. Ошондо бири-бирибизге болгон сый, урмат, ишеним өзгөрөт. Ошондо бекем үй бүлөлөр болот, ошондо бекем жакшы, бактылуу үй бүлөлөр түзүлөт. Чоң рахмат, ушул Силерге да рахмат. жыныстык тарбия жөнүндө, жыныстык темада сүйлөшүү үчүн ата энелер өзлөрүнүн дагы маалымдуулугун жогорулатуусу Ооба, өтө маанилүү. маанилүү. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Эне күндөлүгү YouTube каналы болду. Бүгүн биз жыныстык тарбия темасында сүйлөштүк. Эгерде сиздерде бул темада кандайдыр бир суроолор болсо, комментарийлерге жазсаңыздар, адистерден да жооп алып, кайтарым байланыш беребиз. Дагы кайсы темалар кызык болгону, кайсы темалар кызык болуп жатса дагы жазыңыздар. Өспүрүмү бар ата энелер менен ушул видео менен бөлүшүңүздөр. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.